Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак, биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен, ушун тегерегенде 12.000 гектардын тегерегенде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет, Кудай кааласа. Президент Эмомали Рахмон Ворух анклавына келет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Ворухка келишинин себеби Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин аталган анклав тууралуу билдирүүсү бул мамлекеттин жарандары арасында тынчсыздануу жаратканы менен байланыштуу. Бул тууралуу Озоди тажик кызматы кабар жазды. Өткөн жумада Ташиев Тажикстандын бийлигине Ворух анклавы үчүн Кыргызстандын жетекчилиги Баткен облусунун башка тилкесинен 12.000 гектар жерге алмашуу сунуштаганын айткан болчу. Тажикстандын президентинин маалымат катчысы Абдуфатто Шарифзода Эмомали Рахмон Исфарага андан ары Ворух анклавына бара турганын бүгүн 31 мартта Азаттык радиосунун тажик кызматына ырастады. Бирок азырынча президенттин Ворухка качан барары жана сапардын күн тартиби белгисиз. Бейрасмий түрдө Рахмондун Ворухка сапары 4 апрелге дайындалганы айтылып, бирок расмий тастыктала элек. Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин 26 марттагы маалымат жыйынындагы билдирүүсү Ворухтун айланасындагы ар кандай мүнөздөгү талаш-тартышка жана талкууга жем таштаган. Тажикстандын Исфара районуна караган Ворух анклавы Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан. Эки тараптын чек аралаш тургундары кээде жер, жол жана суу талашып, кан төгүүгө чейин жетип араздашкан учурлар болгон. Камчыбек Ташиев чек араларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдө бул анклавды 12.000 гектар жерге алмашуу сунушуна Тажикстан тарап жооп кайтара электигин айткан. Тажикстандын бийлиги расмий жооп айта элек болгону менен тажик коомунун өкүлдөрү социалдык тармактар аркылуу Ворухту Кыргызстанга жер алмашып болсо да алмашууга каршы экенин жазып чыгышкан. Тажикстан боюнча эми мына Тажикстанга өтөбүз. Тажикстанга өткөндө Тажикстан менен туура маселелер али чечиле элек. Тажикстанда негизги маселелердин бири бул анклав Ворух болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Ворух боюнча биз Тажикстанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. Ушул анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавка өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варухка кире турган. Эгер алардын ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак, биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен, ушун тегерегенде 12.000 гектардын тегерегенде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет.